үйдөн суу чыгып калат экен. Анан монтип кыйналбайбыз. Гүлжамал Айтмырзаева биримдик айыл өкмөтүнүн Ак Дөбө айылынын жашоочусу. Күн бою тирилеген дал ушул кудуктан суу тартып алуу менен илгерилетет. Айтымында 30-40 жыл мурун айылда таза суу ар бир үйгө жеткен. Кийин ал система иштебей калып, андан бери айыл эли мындай кудук же булактардан ташып ичет. Илгери бул жерде көбүнчө ошо немис улутундагы адамдар жашаган. Ал маалда мына 90-жылдарга чейин бул жерде суу болгон да, илгерки суу. Кадимкидей үйдөн да суу чыккан. Анан кийин эле ошо суу жок болуп кетти, ошол артезиан. Анан ошодон бери бул жолу бир 20 жылдан ашып калды го дейм. Мынтип кудуктан алып атабыз. Анан эми азыркы заманга жараша кээ бирлер аристон орнотушуп атат үйлөрүнө. Айла жок ушул кудукка мотор орнотуп, аябай бул жерде кыйналуу болуп атат дейм айылда. Анан эми өкмөтүбүз монтип көчөлөрдү казып таза суу алып келди. Үйдөн суу чыгып калат экен. Анан монтип кыйналбайбыз. Мынакей эскилге жеткен мына кудуктан монтип кыйналып алабыз. Айтымында айылга 30 жыл мурун таза суу киргизилип, бирок таза суу өткөн түтүктөр чирип, эскилиги жетип, көпчүлүгү жер алдынан кудук чыгарып алышкан. Эми айылга таза суу тартылып, иш кызуу жүрүп жатканы айыл элин кубандырууда. Азыр 5 көчө казылып бүттү. Турбалардын коюлуштары абдан жакшы болуп атыр. Негизи жумушчуларга ыраазыбыз. Мурун Советтер Союзу кулагандан кийин булактардан суу алып келишчи жеңелер. Эртең менен кетишсе 1-2 саат 2 челиктеп көтөрүп келип, анан казандарга куюшчу. Анан азыр Кудай буйруса ошо ар бир өзүбүздүн үйүбүзгө сууларды тартып алабыз. Идиш жууганга да жеңелерибизге абдан жакшы. Бул арис аркылуу каржыланган долбоор жалпы наркы 2 миллион 370 миң долларды түзөт. Ак Дөбө айылында 32 километр, ал эми Кызылсай айылында 18 километр. Жалпысы болуп 2 айылга таза суу тартылууда. Ак Дөбө айыл өкмөтү илгери 79-80 жылдары таза суу киргизилген экен. Бүгүнкү күндө ошо таза суу түтүктөрү жараксыз болуп калгандыктан 2023 жылы декабрь айларында долбоор болуп кирген. Мына эми Кудай буйруса ушу таза суу күзүндө бүтөт. Ошо 7,5 миң калк таза суу менен камсызданат. Турак жай 1600 турак жай ошо 200 таза суу менен камсызданат. Талас облусунун калктуу конуштарын таза суу менен камсыздоо уланууда. Ал эми Бакай Ата районунда 19 калктуу конуш бар болсо, анын 16сында таза суу киргизилген. Ал эми дагы 3 айылга таза суу киргизүү пландалып, долбоор даярдалууда. Бакай Ата районунда жалпысынан дээрлик көпчүлүк айыл өкмөттөргө таза суу кирген. Ошонун ичинде убагында Дүйнөлүк банк менен кирбей каржыланбай калганы Бакай Ата айыл өкмөтү жана Ак Дөбө айыл өкмөтүндө. Азыркы күндө Бакай Ата айыл өкмөтүндө 2023 жылы 8 миллион акча каражаты каралып, заманбап турбалар алынып, ал жетиштүү болбогондуктан быйылкы жылкыга дагы 6 миллион местный жергиликтүү бюджеттен 2 миллион 600 миң биз райондук өнүктүрүү фонддон карап бердик. Буйруса азыр турбалар алынып келинип коюлуп атат. Жакынкы күндөрү негизги трассаны Бакай Атага чейинки башкы курулмадан тартып келүү иштери башталат. Белгилеп кетсек, калкты таза суу менен камсыз кылуу долбоор облус боюнча 5 айылда жүрүүдө. Айгерим Дүйшөбаева, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Бакай Ата району.